Bunun bir jakını tik otasınız, bir jakını tikmezden keyin bu машинкага берип атасınız. Тигүү машиналарынын өзгөчөлүктөрүн Сердар мырза келген кардарлардын бардыгына кыргызча түшүндүрүп берет. 4 жыл мурун өлкөгө келип ишкерликти илгерилетүүдө. Бул жактан үй бүлө куруп, кыргыз кызына баш кошкон. Келинчеги Тинатин экөө кардарлардын буйрутмаларын талкуулап жаткан чактары. Түгөйлөр кайсы тилде болбосун, бири-бирин түшүнөт. Canım benim, bu машинкадан заказ versek sırası bay bulup kalırız. Kırgız dilini bir ay neme muallimle söyleştik. Bir aydan keyin Kırgız dili ongo bize, Türklere öğrenip kaldık 3 ayda. Kırgız'a güye bol oluşkanday. Sonum neme bizim Türk kültürü menen Kırgız kültürü biraz başkaca. Kırgızca öğretim. Например, omindeyüz. Tamaqtan keyin Türktөр айтпайт. Men öğretim. Всё, бас кыргызбыз бек, бuyakta жашап атабыз, бирок буну кылабыз деп. Кыз uzatыбыз кыргызча эле болду. Көбүнчө турецкий тамактар жасап калабыз көбүнчө. Бирок кыргызча тамактарды кээде жасап жейбиз. Сердар менен Тинатин Түркияда түрк салты менен той өткөрүүнү көздөп жатат. Бул үй бүлө улуттар аралык ынтымактын өрнөгү. Ушул сыяктуу ар улуттун атуулдары баш кошуп, түтүн булаткандар жүздөп саналат. Өлкөдө 80ден ашуун этнос ынтымак ырашкерликте жашап келет. Алардын бири-биринен кыз алышып, куда сөөк болушу кадыресе көрүнүш. Өлкөдөгү этностук жамааттар кылымдар бою жанаша жашап, тышкы жана ички коркунучтарга бирге каршы туруп келишет. 2012-жылдын соңундагы маалыматка ылайык, ар улуттун өкүлдөрү калктын 27,8%-ын түзөт, же 1,5 миллиондон ашат. Тилекке каршы көп улуттуу өлкөдө этнос аралык арыздашуу чыккан учурлар бар. Бул бардык мамлекеттердин талылуу маселеси. 3 көйгөйлүү маселе турат. Бул улуттар аралык мамиле, дин аралык мамиле, анан экология мамилеси. Мына ушул 3 маселени чечиш үчүн 3 кадамды аткарыш керек. Биринчи бул социалдык экономикалык маселени чечиш керек. Элдердин турмуш абалын көтөрүш керек. Экинчи маселе элдин маданият деңгээлин көтөрүш керек. Үчүнчү маселе бул элдин билим деңгээлин көтөрүш керек. Ушул билим деңгээлин биз көтөрсөк, ошондо биздеги жанагы 90-жылы, 2010-жылы улуттар аралык кагылышууга биз жол бербейбиз. Мы любим и верим. Инжа нимас калбым аста. Мен шуны шындак жакшы көрөм. Улуттук статистика комитетинин 2019-жылдагы маалыматына ылайык 6,400,000 жаран жашайт. Анын 73%-ы кыргыздар. Калганы өзбек, орус, дунган, казак, уйгур, чечен, татар жана башкалар. Жарандар этностук таандыгына карабастан бирдей укуктарга ээ. Маданий жана тилдик өзгөчөлүктөрү сакталып келет. Бардыгы бир муштумга биригип күн кечирсе гана өнүгүү болот. Ынтымак бар жерге ырыскы ыроолойт. Азыркы учурда биз өлкөнүн ичинде элдерди биримдик болуп, бир эл болуп, мындайча айтканда бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарыш үчүн ушундай ынтымак болуш керек. Биз ынтымактуу болсок, Кыргызстанда жашаган элдер ынтымактуу болсо, тилеги бир болсо, үмүтү бир болсо, мына ошондо өлкөдө стабилдик болот, анан өлкөбүздүн келечеги да кең болуп. Ар улуттун өкүлдөрүнүн ынтымагын ширетүү үчүн түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Салт-сана, үрп-адаттарын сактоо менен элдердин достугу чыңдалат. Этностордун кызыкчылыктарын коргоо үчүн 1994-жылы Кыргызстан элинин ассамблеясы уюшулган. Жазгүл Сейдахматова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.